Маанайыңыз түшүп жатабы? Адам баласы жашоодо болбогон нерселер үчүн да маанайын түшүрө берет эмеспи? Мына ушундай учурда төмөнкү кеңештерди эске алыңыз. Бактылуулук бул каалоонун орундалышы. Ал эми каалоо бул сиздин колуңуздагы нерсе. Өзүңүздү ар дайым бактылуу адамдай алып жүрсөңүз, чындыгында эле андан да бактылуу болосуз. Ийгилик бул кыймыл-аракет жасоо. Качан бир нерсени ушунчалык жасагыңыз келсе, ал анда бүткүл күчү менен анын аткарылышына жардам берет. Жашоодо көңүл капаланткан болбойт. Бир гана ал кийинкиге сабак болуп кала берет. Ал адам жакшы тарапка өзгөрүлүш үчүн ага экинчи ирет шанс берүү керек.